Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ректорун шайлоо эртең 29 майда өтмөк. Бирок 27 майда Билим берүү жана Илим министрлигинин статус катчылыгына дайындалган Калысбек Шадыканов шайлоону токтоткон буйрук дайындаган. Мындан улам шайлоо белгиленген мөөнөттө өтүшү керек деген 200гө чукул адам бүгүн окуу жайдын алдына митингге чыгышты. Эмгек жааматы жана айрым студенттерден турган акциянын катышуучулары сөз болуп жаткан буйрукты жокко чыгаруу өтүнүчү менен өлкө президентине кайрылып, петиция үчүн кол топтошту. Эмгек жаамат ректорду шайлоо ишинин тегерегинде 2-3 күндөн бери болуп жаткан бут тоосууларга көңүл буруусун президенттен суранышты. Алардын арасында профессор Рахатбек Оморов жана академик Миталип Маматов да бар. Вот обращение на кыргызском языке. Здесь все называемо, чтобы она тоже участвовала в этом выборах. Мен еще шайлоого 3 күн калганда, 4 күн калганда бул тосуу болуп атат. Ошо тоскоон кылып атат деген үчүн мурда көрүп мен министрге атайын өзүм бардым, сүйлөштүм. Бул шайлоо бардыгы өзүнүн закон шерефине келатат, регламентке келатат. Атайын өзүнүн суроолорго жараша арыз берип кеткен. Биздин ушул себеп менен чечилген шайлоого деген ошол үчүн ушул себеп менен шайлоого барабыз. Андан эч колунда тоскон турган өзүмүзгө дагы сөз кирип калышы мүмкүн. Биздин керектибиз бардыгы колдоп атат. Бир дагы киши жаман деп айткан же жазган жери жок. Мен уктадым. Баары жакшылап деп ушинтип сүйлөшүп келгенмин. Макулдугу дегенде болгон. Анан ушундай иштер болуп атат. Эмне кылыш керек? Ушу курч мезгилден акыбалдан чыгыштын дагы бир жолу болсо керек. Аны көрүшүбүз керек. Медакадемиянын айрым студенттери шайлоодо мурдагы эле жетекчи кайра шайланышын талап кылышууда. Айтымдарында акыркы жетекчинин иш алып баруусунун негизинде аталган окуу жайдын өнүгүүсү эл аралык деңгээлде өсүп келе жаткан дешет. Ошондой. Бүгүн биз студенттер, ординаторлор баары эртең менен бери ушул жерге келдик. Ушу 29-ында пландалган шайлоо өтсүн деп. Жалгыз ошол гана биздин талабыбыз. Шайлоо болсун. Ал жерде биздин мугалимдер, профессорлор өздөрүнүн кандай чечимин көрсөтүп, өздөрү шайлап, ректор тандап алышсын. Бул биз даярданып жүргөн шайлоону бир күн калганда приказ менен мындай токтотуп койгон. Бизди аябай кандай десем, ачуулантты, өкүндүрттү. Ошон үчүн биз бүгүн келдик студенттер. Шайлоону колдоп, шайлоонун сырткары биз ошо Инжир Орозбаевдин кандидатурасын колдоп, бирок эми эртең шайлоо болсо шайлоо өзү көрсөтөт. Министрликтин аракетине байланыштуу Медакадемиянын юристи төмөнкүлөргө токтолду. Министрликтин стат катчылары окуу жайлардын ректорлорунун шайлоосун токтотууга ыйгарым укугу жок. Шайлоону токтотуу мыйзамдарды одоно бузууга жана кызматтык абалды кыянаттык менен пайдаланууга жатат. Буга чейин ректорлук кызматка ошол жерде эмгектенген 4 кызматкер ат салышып жаткан. Алардын бири Зиябидин Айдаров. Бүгүнкү күндө Медакадемиянын ректорлук ордуна шайлоо дайындалып, мен ошого талапкер катары катташып жүрөм да. Ошо катышып атамын. Бирок бүгүнкү күндө биз агитация өткөрүп, бардыгыны жасап, уже шайлоого даярдаган күнү, акыркы күнү биздин шайлообузду мындай башка убакытка жылдыргангабы ушундай бир күчтөр колдонуп атыптыр да. Министерство жактанбы, башка жактан. Ошондук менин бүгүнкү күндө укугум тебеленип атат. Биз Кыргыз мамлекеттик медициналык академия студенттери эртеңки боло турган шайлоонун өтүүсүн каалайбыз. Эмнеге дегенде бул кечээкү күн 27 май күнү приказ чыгыптыр. Ошол приказга каршы чыгабыз. Эмнеге дегенде бул шайлоо өтүш керек. Инжир Орозбаевдин ректор болуш керек. Ректор болуш керек, себеби 5 жылдын убагында Инжир Орозбаевна бул Медакадемиянын мындайча айтсак окуу
студенттерди эле гана эмес, баардык адамдардын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алды деп айтсак болот да. Белгилей кетсек, академиянын учурдагы жетекчиси Индира Кудайбергенова. Ал 4 жылдан бери бул кызматты аркалап келет. Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медицина академиясы 1939 жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык институту болуп уюшулган. 1996 жылы академия болуп өзгөртүлгөн. Кумара Сагыналиева, Жумабек Ногоев, Нажда Кеже, Бишкек.